Алай районунун Жаңалай айыл өкмөтүндөгү жалгыз мектептин курулушу аяктабай калды. Мындан улам элеттеги 600гө чукул окуучу онлайн форматта билим алышат. 6 жылдан ашуун убакыттан бери бүтпөй жаткан мектептин курулушун аяктоого 8 миллион 400 миң сом акча каражаты жетпей жатат. Ал эми 3 айылдын окуучулары үчүн салынып жаткан Алай районунун коммунизм айылындагы салынып жаткан мектептин курулушу сапатсыз жүрүп жатканы байкалган. Ага өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов өзү барып күбө болду. Жаңалай айылындагы бул жалгыз мектеп бул жылы 15 сентябрдан мектеп окуучуларын кабыл ала албайт. Анткени мектептин курулушу өз убагында аяктаган эмес, ал үчүн акча каражаты жетишсиз болгону айтылып жатат. Ал эми окуучулар бул жылы окуу жылын онлайн форматта окуп башташат. Билим берүүгө көңүл буруу өлкөдө башкы маселе бойдон калууда. Ага мисал мектеп имараттарынын өз убагында бүтпөй жаткандыгы. Жаңалайдагы салынып жаткан мектептин курулушу 2015 жылы башталып, бирок токтоп калган. 2019 жылы курулуш иши уланганы менен быйылкы окуу жылына да даяр болбой калды. Бул мектеп дагы жылдын аягына чейин бүткөрүлүүчү курулуш объекттеринин планына киргизилген. Учурда азыр 8 миллион тегерегинде акча каражаты остаточный сумма калган. Эгерде ошол акча каражат чечилген болсо, жылдын аягына чейин пландаштыруу толугу менен бүткөрүлөт. Жаңалайда быйыл 600гө чукул окуучу билим алуусу керек. Ал эми курулуп жаткан мектеп 200дөн ашуун окуучуга ылайыкташтырылган. Мындан улам окуучулар 2 нөөмөт менен бөлүнүп окушаары алдыда пландалып жатат. Ошентсе да 15 сентябрда окуучулар мектеп босогосун аттай албайт. Ал эми имаратты октябрь айында бүткөрүп берүүнү убадалап жатышат. Жергиликтүү бийлик эми ушул 1 октябрга чейин бүтүрүп берүү жагын карап жатышат. Биз 15 сентябрга ошол мектепти ачсакпы деп ниет кылганбыз. Эми мектебибиз көрүп турасыздар, эски мектебибиз 73-жылы малчылардын жатаканасы үчүн курулган. Октябрдын этегине чейин бүтөт деген маселе жаралып атат. Азыр эми ушу кишилер келди. Булдан үмүтүбүз бар. Эми бир акча которулуп калса, ушу октябрдын этегине болсо дагы мейли деген. Анан эми мындай шартта биз сөзсүз онлайн режиминде окууга туура келет. Билим уясынын жетишсиздиги Алай районунун Жошолу айыл өкмөтүнүн коммунизм айылында да бар. Мында жаңы мектептин имараты салынып жатканы менен курулуш ишинин сапатсыз жүрүп жатканы байкалды. Бул боюнча өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов сынга алды. Жаңыда булар эми азыр ачык эле жатып сыныптарды койсун. Карап чыккылабызбы, бакылуу. Ошо сыныптардын баарын алмаштырылды. Самалакына болгон устукур ачык шойда болот тешик койдуз. Коммунизм айылында курулуп жаткан мектеп 250 окуучуга ылайыкташтырылган. Бул мектепте 3 айылдын окуучулары билим алуу үчүн келет. Алардын жалпы саны 220 окуучуну түзөт. Ал эми мектептин ички бөлүгүн 15 сентябрда бүткөрүп берүүнү убадалап жатышат. Калган бөлүгү ушул жылдын кыш мезгилине чейин аяктаары айтылып жатат. Мурунку мектеп ушунун ордунда болчу, аварийный состоянияда болгон. 1948 жылы ашар жолу менен курулган коммунизм баштооч мектеби болгон эле. 2011 жылы МЧСтин заключениясы менен аварийный деп чыгып, мектептин корпусу жараксыз болуп табылгандагы 2020 жылы мына мектеп башталды. Азыр бүгүнкү губернаторубуз келип, өзүнүн замечательно айтты. Ал окуу корпусун тапшырса, биз пайдалаш тараптан биз аны оңдоп турабыз. Бул объекттин сметалык баасы 68 миллион. Куруп аткан компаниянын ЖЧК Сапат Нур деген ишкана куруп атат азыр. Ушу бүгүнкү күндө аракетте ушу окуу корпусун окуу жылында 15 сентябрга тапшырабыз аракетте жүрүп атат азыр. Өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү бүгүнкү Алай районунун тургундары менен жолугушуусунда да билим берүү сапатына кайрылды. Анда окуучулардын жеткиликтүү билим алуусу үчүн аракеттер көрүлүүсү керек экенин белгиледи. Бирок быйылкы жылы бериле турган мектептер 13 жаңы курулуп, окуу жылына бериле турган мектептин область боюнча 13 мектеп курулуп берилет. Бирок андан курулуп жаткан мектептердин саны дагы бүгүнкү өтө көп. Анан курулбай, башталбай турган авариялык мектептерибиз дагы Ош областы боюнча бар. Биз булардын үстүнөн дагы иш жүргүзөбүз деген ойду айткым келет. 11 класста бүткөндөн кийин жана ОРТнын жиынтыгы боюнча Ош областы аябай артта калдык да. Ошондуктан мен директорлорго
Muğallimlerge, ağaylarga, ejeklerge kayırıp edetiler. Kelgiler, biz daha özümüzdün tarbiyabızды, özümüzdün bilimimizdi, жаштарга, келечектерге аябай. Ош облысы боюнча жалпы 547 мектеп бар, анын ичинен 66 мектеп авариялык абалда турат. Ал эми быйылкы жылы 13 мектеп жаңыдан курулуп пайдаланууга берилет. Нурзада Сыдыкова, Темирлан Эрнес уулу, Нурньюз, Алай району.